Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кытайдын аймагында магнитудасы 8 балга жеткен жер титирөө болду. Жердин силкинүүсү Кыргызстандын Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Кумтөр ишканасынын аймагында 6 бал, Каракол шаарында, Тоң районунун Кажысай айылында 4,5 бал, Нарын шаарында 4 бал, ал эми Бишкекте 3 балга чейин жеткен. Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында депутат Улукбек Ормонов түндө болгон жер титирөө тууралуу сөз козгоду. Элди дүрбөлөңгө салган бир мындай жер титирөө болуп элек болчу. Ушул жаатта мына өзгөчө кырдаалдар министри менен сейсмология институтунун директору бир сүйлөшүп алып бирдиктүү маалымат беришти. Бири жанагы жер турган жерде 9 бал десе, бири 7 бал дейт, бири 3 бал десе, бири 4 бал дейт. Бул бизде ушул так маалыматты элге дүрбөлөңгө салбай бериш керек, бул биринчиси. Экинчиси, мен 19 октябрь күнү Жогорку Кеңештин сессиясына атайын протокол тапшырма берген элем. Былтыры Түркиядагы зилзаладан кийин мамлекеттик комиссия түзүлгөн бизде. Туура. Ошол комиссиянын жыйынтыгын бир угуп коелу. Биздин ушул бийик этаждуу, көп этаждуу үйлөрүбүз жер тирөөгө туруктуулугу кандай? Эмне жыйынтык чыкты? Канча ошол этаж үйлөр текшерилди. Ушул 19 октябрдан бери ушул маселе күн тартибине коюлу элек. Мен сунуш кылам. Эмдиги комитетке ушул маселени биринчи кылып коюп, ушул сейсмология институтунда чакырып, жетекчисин, өзгөчө кырдаалдар министрин чакырып бул жерге мына ушул бүгүнкү түндөгү болгон жер тирөө боюнча толук маалыматты ала келишсин. Бул арада Ысык Көл облусундагы Көксай, Бөкөнбаев, Акшыйрак айылдарында айрым үйлөрдөн жаракка кеткендиги тууралуу маалыматтар түштү. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, жергелерде райондук жана шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнүн ыкчам топтору жер титирөөдөн жабыркагандарды жана кыйроолорду тактоо иштери айыл аймактарынын айыл өкмөттөрү менен жүргүзүшүүдө. Ал эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги курулуш объектилердеги табигый кырсыктан улам пайда болгон дефектилерди аныктоо боюнча иштерди жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Президент Садыр Жапаров 23 январда кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш былтыр 7 декабрда кабыл алган. Президенттин сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, мыйзам жыныстык кол тийбестик жана жыныстык эркиндик укуктарын камсыздоо, ошондой эле өмүргө жана ден соолукка кылмыштуу кол салуулардан коргоого багытталган. Мыйзам жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштардын жоопкерчилигин күчөтүү жана жабыркагандарга карата кайталанган кол салуулардан сактоону максат кылат. Кылмыш жаза кодексинин 57-беренеси, жазык процесстик кодексинин 24, 505, 507 беренелерине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, оор кылмыштар боюнча, анын ичинде зордуктоо, тараптардын жарашып алуусу кылмыш ишин жана тергөөнү токтото албайт. Эски мыйзамдагы тараптардын жарашуусуна байланыштуу жазык ишин милдеттүү түрдө токтотууну караган чечимдер алынып салынды. Ошондой эле кылмыш жаза кодексинин 58, 82 беренелерине, жазык процесстик кодексинин 112 беренесине өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык жыныстык кол тийбестик укугуна каршы кылмыштарга айыпталгандардын жоопкерчиликтен оңой кутулуп кетүүсүнө шарт түзгөн жоболор алынып салынды. Тактап айтканда, жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштардын эскирүү мөөнөтү, айыпталуучуларга пробациялык көзөмөл колдонуу, күрөөгө бошотуу мүмкүнчүлүктөрү алынып салынды. Анткени бул жоболор жабырлануучулардын укук коргоо системасына ишенимин кетирет деп жазылат маалыматта. 23 январда Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документти экинчи окууда колдоду. Долбоор эми парламенттин жыйынына чыгарылат. Андан тышкары кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Ага ылайык коммерциялык эмес уюм мыйзамсыз иш-аракет жүргүзгөн деп табылып, шектүүнүн күнөөсү далилденсе 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мыйзам долбоорунун демилгечилери башта жазаны 5 жылдан 10 жылга чейин деп сунуш кылышкан. Коомчулук чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2023 жылы 25 октябрда Жогорку Кеңеште
биринчи окууда кабыл алынган. Автору Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп айтып келет. Адилет укуктук клиникасы Надира Нарматова негизги автор болгон документти иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экендигин аныктаган. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети жогорку кеңеште Орусиянын репрессивдүү мыйзамынын мисалында жазылган талаштуу мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырган. Ошондой эле бир катар эл аралык уюмдар, көз карандысыз юристтер, укук коргоочулар да бул мыйзам долбоору боюнча өздөрүнүн тынчсызданууларын билдирген. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле салык кызматына каражаты тууралуу отчет берип жаткандыгын, документ алардын ишин көзөмөлдөп, жабууга чейин алып барарын билдирип жатышат. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети 23 январдагы отурумунда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун күн тартибинен экинчи ирет алды. Урматтуу коллегалар, негизи өткөндө ушул маселе жылдырылганда министр өзү келсен, бүгүнкү күнү өтө бир мындай орчундуу маселе болуп турат. Бул жөнөкөй эле бир толуктоо мыйзам эмес. Бул жерде СИМИ, ошол эле сөз эркиндиги, маалымат боюнча бир мындай каттуу, мындайча айтканда, мыйзам келип атат да. Бул жердечи чара көрүү мыйзамы. Ошондуктан министр өзү келгени жакшы болот деп мен сунуш берет элем. Келип ушул жерде жооп берсе, эмне кайсы негизде ушул мыйзам бүгүнкү күнү алып чыгып атат, жана келечеги кандай болот. Анан ушуну жоопкерчиликти алса, өзү келип жакшы болот эле деп айтат элем да. Жыйынтыгында көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен мыйзам долбоору министр өзү келгенге чейин күн тартибинен алынды. Кечээ 22 январда бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору күн тартибинен алынган. Ал эми аталган мыйзам 15 январда эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин күн тартибинен да алынган. Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору 2023 жылдын май айында коомдук талкууга коюлган. Документ сөз эркиндигин чектейт деген сын дооматтардан кийин жумушчу топ түзүлгөн. Андан бери мыйзам долбоорунун бир нече варианты иштелип чыгып, администрация менен медиа коомчулук орток пикирге келген эмес. Документте веб-сайттар Юстиция министрлигинин милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаты болуп катталууга тийиш деген талап коюлган. Бул сунуш ача пикирлерди жаратууда. Ал эми көз карандысыз юристтер, медиа эксперттер мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жаратат деп баалашкан. Алар жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын мурункуга салыштырмалуу катаалдашып кеткендигин айтып, бийликке коңгуроо кагышууда.